Salam dostlar, bu videoda biz sizler menен çoğu Mercedes-Benz Volk 202 markasındagi modelindegi машинанын минус плюс жактарын айтып, жакшы жаман сапаттарын айтып жана кыскача толук мүнөздөмөсүн, тарыхын айтып бөлүшөмүн. Кыргыз автомашина YouTube каналы ар дайым мыкты видеолорду чыгарат. Машиналар тууралуу. Анда эмесе кеттик. Mercedes-Benz Volk 202 машинасы 1993 жылдан 2001 жылдарга чейин иштелип чыгарылган. Бул сиз көрүп турган Mercedes-Benz Volk 202 моделиндеги машина биринчи поколениясы. Бүгүнкү күндө бул машиналардын 5-чи поколениясына чейин бар. Машиналар бензин жана дизель моторлорунда иштелип чыгарылган. Универсал жана седан кузовторунда. Бул машиналардын саны 2 миллионго жакын болуп иштелип чыгарылып, бардыгы сатылган. Тактап айтканда дүйнө жүзүнүн бардык жерлеринде бар. Машинанын ичине 5 адам батат. Арканкы дөңгөлөктөрү тарта турган болуп иштелип чыгарылган. 4-5 ступенден турган автомат коробкалар менен 5-6 ступенден турган механика коробкалар менен иштелип чыгарылган машина. Машинанын узундугу 4 метр 481 сантиметр болгон, кенендиги 1 метр 720 сантиметр, бою болсо 1 метр 425 сантиметрге чейин болуп иштелип чыгарылган. Машиналардын салмагы 1 тонна 350 килограммдан 1 тонна 610 килограммга чейин болуп иштелип чыгарылган. Машиналардын моторлорунун объему 1,8 литрден 3,6 литрге чейин болуп иштелип чыгарылган. Машиналардын күчү 122 аттын күчүнөн 280 аттын күчүнө барабар болгон. Мисалыга айтканда 1,8 объемдогу машина 14 секундтанын ичинде 100 км ылдамдыкка чейин күүлөнө алат. 2 объемдогу машина болсо 12 секундтанын ичинде 100 км ылдамдыкта күүлөнөт. 2 объемдогу машина болсо 10 же 11 секундтанын ичинде 100 км ылдамдыкка чейин күүлөнө алат. 3-6 объемдогу машина болсо 6-7 секундтанын ичинде 100 км ылдамдыкка чейин күүлөнө алган машина. Дегенкиси машина мактаганга ылайыктуу мыкты машина. Өздөрүнүн ээлери болсо бул машиналарды абдан эле жогорку деңгээлде баалашат. Бирок бул машиналар кантсе дагы 90-жылдардагы машиналар. Мына ушундай кыскача толук мүнөздөмөсү жана тарыхы болду. Эми болсо машинанын жаман жакшы сапаттарынан айта кетейин. Машинанын жакшы жактарынан айта турган болсок, машина мыкты машина. Башкарганга ыңгайлуу, надежный машина. Ходовой жактары дагы мыкты, салон жактары дагы өзүнө жарашыктуу, комфортный машина. Машина качестволуу мыкты машина. Мыкты материалдардан чогулдурулуп, иштелип чыгарылган машина. Бул машиналардын ордунда азыр 90-жылкы кээ-бирки машиналар мусорда жатат десек болот. Же болбосо алардын темирлери Кытай заводдорунда эритилип арматура болуп, бүгүнкү күндө фундаменттин үйлөрүнүн астында жатат. Бирок бул машиналар 90-жылдагы машина болгонуна карабастан мыкты деңгээлде азыркыга чейин өздөрүнүн ээлерине, көпчүлүк адамдарга кызмат кылып келип жаткан машина. Машина бекем болгондуктан көпчүлүк ээлери бул машинаны абдан жакшы карайт. Машинанын запчастары дагы качестволуу болгондуктан бул машинаны оңдоп эле койсоңуз мыкты деңгээлде жүргөн машина. Машина тыпыйып кичинекей болгондуктан башкарганга абдан ыңгайлуу.
Шаар ичинде дагы, шаар сыртында дагы трассада өзүнүн мыкты деңгээлде көрсөтө алган машина. Машинанын шумализациясы дагы жакшы, сырттан үндөр угулбайт. Моторлору, коробка передачалары дагы мыкты, надежный машина. Машина сырткы жагынан дагы, салон жактары дагы көзгө жагымдуу, выносливый, мыкты машина. Машинанын тормоздары, газдары жакшы иштейт, резвый, динамичный. Машина чынында немец туугандардын машинасы. Кандай болсо дагы бул баары бир Мерседес бойдон эле калган машина. Чынын айтканда азыркы учурдагы Мерседестердин авторитетин чыгарган Мерседестер мына ушулар. Мындай Mercedes-Benz, Audi, BMW деген сыяктуу машиналарды бир гана немец туугандар жасай алган машина. Дегенкиси жакшы жактарын айта турган болсок, ушул сыяктуу жакшы жактары бар. Кайра эле кайталап айта бере турган жакшы жактары көп. Эми болсо бир аз жаман жактарынан, минус жактарынан айта кетейин. Машина эгерде Кыргызстан ичи эле бою минилген машина болгон болсо, машина жакшы машина. Бирок эгерде сиз бул машиналарды Россия тараптан алып келсеңиз, ошол машиналардын кузов жактарынан чириктерди тапса болот. Машинанын ички салону жана сырткы келбети деле жакшынакай, бирок Volk 124кө же болбосо башка Mercedes-Benz 500-600 кузовторуна салыштырмалуу кузов жактары абдан эле мындай дерзкий, брутальный болуп көрүнбөйт. Тактап айтканда кузов жагынан, көрүнүшү жагынан бир аз слабыйраак. Машиналарга 25-30 жылдын тегереги болуп калгандыктан бул машиналарда ар кандай майда чүйдө проблемаларды кездештирүү оңой эле. Мына ошол себептүү көптөгөн майда чүйдө жактарын оңдоп, бир аз каражат кетирип калышыңыз мүмкүн. Бүгүнкү күндө бул машиналардын запчастары дагы кымбат, ремонту дагы кымбат. Машина кээ бирки учурларда албетте объемуна жараша бензинди дагы көп жейт. Бирок машина мыкты машина, немец машинасы. Албетте эгерде сиз бул машиналарды сатып алгыңыз келсе, авария болгон эмеспи, сүзүлгөн эмеспи, мына ошол жактарын текшерип алсаңыз, жана дагы болсо капитальный ремонт дагы кылдырып койсоңуз, бул машиналар мыкты машина. Мына ушундай Mercedes-Benz Volk 202нин кыскача толук тарыхы жана мүнөздөмөсү, минус плюс жактары болду. Видео пайдалуу болду деп ишенем. Ошол себептүү лайк басып, подписка болуңуз, алдыдагы мыкты видеолорду күтүңүз. Группаны болсо досторуңузга, башкаларга жөнөтүп бөлүшүп да коюңуз. Кыргыз авто машина YouTube каналы ар дайым сиздер менен. Саламатта туруңуз.